Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул убак кечиңиздер менен Ысык-Көл облустук телерадио компаниясы өз көрсөтүүлөрүн түз эфирде айкын программасы менен улантат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө Каракол шаардык кеңешинин ишмердүүлүгү туурасында сөз кылабыз. Өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, биз буга чейин дагы мына ушул шаардык кеңештеги атайын иш алып барган туруктуу комиссиялардын ишмердүүлүгү туурасында биз буга чейин атайын көрсөтүүлөрдү уюштурган элек. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө дагы мына ушул шаардык кеңештин жалпы ишмердүүлүгү өткөн 2022 жылы кандай иштерди алып барды, 2023 жылы кандай иш пландар мерчемделип жатат. Мына ушул маселенин тегерегинде сөз кылабыз. Алгач бүгүнкү көрсөтүүбүздүн меймандар менен тааныштыра кетсем, Туратбек Акимканов, Каракол шаардык кеңешинин төрагасы, жана ошондой эле Каракол шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары Толкун Асердинова жана шаардык кеңештин төрагасынын орун басары Жеңиш Төлөжановдор келип отурат. Урматтуу меймандар, саламатсыздарбы? Биздин мисалы куш келипсиздер. Саламатсыз. Туратбек, жакшылык үчүн мынакей өткөн көрсөтүүлөрүбүздө дагы атайын биргелешип, биздин ортобузда атайын сүйлөшүүлөрдүн негизинде ушу шаардык кеңештеги атайын иш алып барган туруктуу комиссиялардын ишмердүүлүгү туурасында буга чейин бир катар көрсөтүүлөрдү уюштурдук. Эми жалпы ушу сиздерди чакырып жаткандын себеби өзүңүздөр дагы мына демилге көтөрүп келип жатасыздар. Ушу шаар тургундарына ушу маалымат берип коелу. Жалпы ушу шайлангандан бери 2022 жылы өтө өзгөчө, ушул 2023 жылы кандай иштерди алып барабыз, маалымат берип коелу деп келип жатканыңыздарга демилге көтөрүүңүздөргө ыраазычылык билдирип коелу. Эми Туратбек мырза, өткөн 2022 жылы азыр айтасыз, көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө айтарсыз. Алгач ушу шаардык кеңешинин ишмердүүлүгү туурасында айта кетсеңиз, канча комиссия бүгүнкү күндө туруктуу иш алып барат? Туруктуу комиссияны өткөн жылы канча маанилүү болгон, кандай токтомдорду кабыл алдыңыздар? Ошол токтомдордун ишке ашышы кандай болуп атат? Жана негизи эле канча өткөн жылы сессия жыйын өткөрдүңүздөр? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Айымдарды ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул биздин жаркыраган жаз майрамдары менен чын жүрөктөн ушул биздин шаардык кеңештин атынан куттуктай кетели. Ийгиликтерди каалайбыз. Апаларыбыз оорубасын, айымдарыбыздын ден соолугу чың болсун. Айымдарыбыздын ден соолугу чың болсо, ушул мамлекетибиздин ден соолугу чың болот. Анан сиздин сурооңузга ушул биздин шаардык кеңеште 31 депутат, 31 депутаттын ушул төрага, 2 ушул орун басар болот. Андан сырткары ушул бизде 6 туруктуу комиссиялар бар, 5 фракция бар. Ошол 5 фракция, 6 комиссия, негизи азыркы учурда биз ушул комиссиялар ушул шаардын иштери боюнча ушул мэрия менен чогуу биргеликте тыгыз байланышта иш алып барып келебиз. Жалпы элге да ушул маалымат катары айта кетели. Бизде ушул туруктуу комиссиялар ар бир өзүнүн тармагы бар. Ушул биздеги чарбачылык иштери боюнча, ушул сот жагындагы билим берүү тармагында, мыйзамдуулук, андан сырткары спорт тармагында, ушул биздин шаар ичиндеги жер тилкелер боюнча ушул комиссиялар тыгыз иш алып барышат. Бизде ушул бюджет комиссиясы бар. Биздин ушул негизги эле ушул кеңештин иш алып баруусу ушул шаарыбыздын жергиликтүү ушул бюджетин кабыл алып, ошону анан аткаруусун көзөмөлдөө. Бюджет комиссиясы да азыркы учурда мына иш алып барылып, буюрса ушул 2023 жылкы бюджетти кабыл алуу алдында турабыз. Анан буга чейинки иш чараларыбыз, бизде ар бир комиссия ушул элдердин арыздары боюнча өздөрү ушул отурумдарды жасап, биздин ушул кеңеште отурумдар болот. Андан сырткары ушул чыгып жеринен көрүп көйгөйлөр менен таанышып, ошолордун чечүү жолдору менен тыгыз иш алып барылат. Биз ушул кеңеш өзүбүз, бизде ушул шаарыбызда 2 ушул бийлик бутагы бар. Бул ушул биринчи ушул мыйзам чыгаруу, башкаруу, экинчиси аткаруу бийлиги. Аткаруу бийлиги бул мэрия. Биз ушул мэрия менен тыгыз биргеликте иш алып барабыз. Ушул эң алдыңкысы ушул негизи шаар ичинде иш жылуунун бул биринчи ушул түрткүсү бул ынтымак болот экен. Ушул азыркы учурда мына шаардык кеңеш менен биргеликте мэрия ынтымакташып алып, мына 2021 жылы май айларында ошо шайланып келгенбиз. Элдин ишенимин алганбыз. Ушул эл ишенимин алгандан кийин ушул элдин аманатын
жүгү биздин мойнубузда. Ошону биргеликте ошол мэрия аткаруу бийлигине ушул көптөгөн биздин ушул токтомдордун негизинде иш алып барышат. Ар кандай арыздар, элдердин кайрылууларын биз комиссиялар карагандан кийин сессиядан каралып, ушул чечилип, анан аткаруу бийлиги азыркы учурда иш алып барууда. Эми өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек, мына 2022 жылы шаарыбызда бир топтогон алгылыктуу иштер жүрүп кетти. Азыркы учурда да ошол уланууда, жүрүүдө. Бул негизи ушул өкмөткө, андан биринчи ушул президентибизге, ушул биз ушул жерден пайдаланып терең ыраазычылык билдире кетели. Биздин ушул Каракол шаарыбызга өнүгүү чекити деп бул долбоор 2016-2017 жылдары келип башталган. Бүгүнкү күндө мына ишке ашып, шаарыбызда бир топтогон алгылыктуу иштер жүрүүдө. Бизге ушул республикалык бюджеттен 2 миллиард акчасы сом бөлүнмөк. Бирок былтыр ушул 2021 жылы бизге 885 миллион сом бөлүндү. Ушул 885 миллионду анан ар кандай проектлер менен шаарыбызда бир топтогон жумуштар жүрдү. Буга да бир аздан кийин азыр токтоло кетебиз. Андан сырткары ушул биз өзүбүздүн бюджет боюнча, өзүбүздүн бюджет тууралуу айта кетсек, 2021 жылы 284 миллион 936 миң 900 сом кабыл алынган бюджетке. Андан бери ушул 2022 жылы өсүп, бул 385 миллион 857 миң сомго жогорулап көтөрүлдү. Негизи план 346 миллионго болгон. Буюрса ушул налог каржы тармагында буюрса жакшы иштеп көтөрүп, азыркы учурда ошо 385 миллион акча менен жыйынтыктап отурабыз. Шаарыбызда эми убакыттын тардыгына байланыштуу көп иштерге толук токтоло албайт экенбиз. Эми кыскача токтоло кетсек болот. Эми жалпы эле өткөндө да биздин ушул комиссиялар, ар бир комиссиянын иш алып баруу боюнча баардыгы токтолуп айта кетишти. Эми толуктуу иретинде кээ бир токтолчу маселелерге токтоло кетели. Ошол эле учурда Туратбек мырза, өзүңүз жакшы билесиз, буга чейин дагы биздин буга чейинки чакырылыштагы депутаттар дагы башка өлкөнүн, чет өлкөнүн шаарлары менен бир достук көпүрөсүн түзүп, иш тажрыйбалары менен алмашып дегендей иш сапарларга чыгып, алар бияка келип, ошол эле учурда биздин өлкөнүн ичиндеги эле ири шаарлардын депутаттары менен тажрыйба алмашуу. Бүгүнкү күндө сиздер ушул чакырылыштагы депутаттар бул багытта кандай иштерди алып барып атат? Кайсы мамлекеттер менен, кайсы шаарлар менен бүгүнкү күндө мамиле түзүлүп, алардан тажрыйба алмашып, кандайдыр бир достук көпүрөсү түзүлүп дегендей бир жакшы ушул багытта бир иштер кандай жүрүп атат? Чындыгында эми ар бир чакырылыш буга чейинки, бизге чейинки иштеп кеткен депутаттар да өзүнүн убагында көптөгөн иштерди жасашкан чындыгында. Буга чейин достук мамиле боюнча бул биз ушул Турцияда түрк мамлекеттеринин 2016 жылдарда барганбыз. Негизи мурунку учурларда ушул башка ошол Турциянын шаарлары менен ушул достук мамилелер түзүлгөн экен. Буларды атай кетсек, ушул Анкара шаарынын Кишөрөн шаарчасы, ушул Турциянын Гебзе шаары, андан кийин ушул Коня деген шаары менен чогуу биргеликте ушундай достук мамилелер түзүлгөн. Акыркы учурларда ошол бизде азыр жакынкы аралыктарда мына 2022 жылы жалпы элде көрдү болуш керек. Ушул бизде Турцияда Үчкисар деп ошол шаарча бар. Ошол муниципалитет менен да бизде достук мамиле түзүлүп, бул жерге келип ошол атайын ал шаардын мэри келди, бул жерден атайын достук мамилени түзүү боюнча иш чаралар өтүп, биздин да ушул шаарыбыздын мэри, биздин депутаттар менен жергиликтүү ушул биздин бийлик органдагы жалпы жамаат менен ошол жерге делегация болуп барып келишти. Ал жерден ушул Аксарай деген шаар менен да атайын ушул достук мамиле түзүү боюнча сөздөр болуптур. Алар менен да келип, бул жерге атайын жетекчилер делегациясы келишти. Биз менен достук мамиле түзүлдү. Анан биз ушул былтыр 2022 жылы ушул июнь айларында мен жеке ушул эме менен барып келгем, иш сапары менен. Бул бизде Союз МСУ деп коет, ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен иштеген атайын союз бар.
ошолор биргеликте ушул мурун азыркы президенттин аппаратында иштеген ушул Мирбек Өкүлбаевич болуп чогуу биргеликте ушул делегацияны башкарып жетектеп барып келди. Биз 27 өкүл бардык. Бул 27 өкүл ушул ар бир ушул биздин Кыргызстандагы шаарлардын мэрлери, төрагалары болуп ошол жерге барганбыз. Ал жерден анан бизде ушул Каракол шаарына тиешелүү айта кетсем, биз Каракол шаарында Карасаев музейи бар. Ошол музейге бизден ушул бир аз ушул жардам катары кат жазылып иш алып барылуу учуру болчу экен. Анан ошол жерден биз убагынан пайдаланып, атайын акча каражатын сүйлөшүп, ошол жетекчиси менен сүйлөшүп, бир АКШ $40,000 бизге ушул жергиликтүү бизге колдоо көрсөткөнгө, ушул ремонттоо, оңдоп түзөө иштерине бөлгөнгө акча каражатын бөлдүрүп, бүгүнкү күндө мына азыр иш алып барылып, алар акча каражатын бөлдү. Эми биз өзүбүздүн ушул бюджеттен да ушул каржылап бир жолу ошол аягына чыгарганга азыр иш аракеттерибизди жүргүзүүдөбүз. Ошол эле учурда ушул бөлүнгөн каражатты максаттуу пайдалануу боюнча да көзөмөл. Ошол максаттуу пайдалануу болуп, ошол жерге азыркы учурда өзлөрүнүн алардын да бир мындай өзүнүн койгон орусча айтканда талап, кыргызча айтканда ошо талаптары болгон. Бул талаптарда алар өзүбүздүн ошол жанагы жасаган ишканабыз, биздин компания жасаш керек деген талап болгон. Азыркы учурда ошолордун сунушу менен алардын компаниясы жасап атат. Анан эми буюрса жазында быйыл жыйынтыктайт. Анан жыйынтыктаганда да ал боюнча көрөбүз. Андан сырткары ушул Үчкисар шаарынын мэри да бизге ушул өзүнүн ушул айткан сөзү бар. Каракол шаарына ушул бир бала бакча салып беребиз деген. Буюрса ошол бала бакча салып берет деген үмүттөбүз. Биз де ошол өзүбүздүн сунуштарды айтканбыз. Шаар ичинен атайын бир парктын ичи бир кээ бир парктарыбызды бир оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү үчүн ушул парктарды бир бөлүп берип, сиздер менен кызматташууга ушул каржы булактары болобу, жардам, эми мындайча айтканда кызматташуу иретинде парктарды жасап бир алардын ушул эми бул мамиле түзүлгөндөн кийин алардын да бир түрктөрдүн бир кандайдыр бир өзүлөрүнүн атын атоого, ошондойго бир жер тилкесин бөлүп берүүгө сүйлөшүүлөр жүргүзөлү дегенбиз. Рахмат, албетте жакшы демилгелер мунун баары. Ошол эле учурда мынакей Ысык көл облусу, Каракол шаары жаз, күз мезгили болобу, кыш мезгили болобу, ошо туристтердин жакшы агыла турган мезгили, жакшы туристтердин чордону деп айтылып келебиз. Мынакей Каракол тоолуу жа базасына кышкысын кандай эс алуучулар келип атат. Анан ошол эле учурда ошол келген эс алуучулардын коопсуздугу биринчи орунда болуш керек. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Албетте коопсуздук боюнча атайын алып барган өзүбүздүн кызматкерлер бар. Ошол эле учурда сиздердин дагы кандай бул багытта демилгеңиздер бар? Анан ушу шаардын ичине жана коопсуз видео камераларды орнотуу иштери кандай болуп атат? Сиздер тараптан демилге кандай орнотулганбы? Канча видео көзөмөл орнотулду бүгүнкү күндө? Жеңиш мырза, балким сиз жооп берип коесуз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Каракол шаарынын тургундары. Ушу Каракол шаарынын коопсуздугу сиз айткандай туура. Биринчи очередь ошо биздин келген ушу Каракол шаарынын тургундарына, келген меймандарга, туристтерге эң биринчи ошо коопсуздуктун алдын алышыбыз керек. Анткени Каракол шаарыбызда канчалык деңгээлде кылмыштуулук аз болсо, коопсуздук аз болсо, шаарыбыздын өнүгүп өсүшүнө да, экономикабыз көтөрүлүшүнө да ошол чоң түрткүсү болот. Анан эми биздин Каракол шаарынын коопсуздугу боюнча ошо былтыртан бери ошо биздин ички иштер органдарынын кызматкерлери менен башчысы Жумагазиев Канат Сагыныч ошолор демилгеси менен былтыр ушу бизге кат аркылуу кайрылып, биз дагы ошо колдоп, мына кеңештин депутаттары, төрага, мэр баары ошо колдоо көрсөтүп, ошо коопсуздук шаарга жанакы видео камераларды орнотууга 5 миллион сом ошо жергиликтүү бюджеттин эсебинен акча каралган. Азыркы күндө ошо шаарыбызда 118 видео камера коюлду. Анан эми бул видео камера дагы шаардын четки жерлеринде да жана жаңы конуштарга Кудай буйрса мындан аркы дагы коюлуп, ошо жалпы Каракол шаарынын баардык аймактарын камтыганга аракет кылабыз. Эми бул коопсуздук болгондо тартип бузуучулук жана жол эрежесин бузганды боюнча, кылмыштуулуктардын алдын алуу боюнча
ошол жерде мынакей азыр шаардын ички иштер бөлүмүндө операторлор отурат, сотрудниктер. Ошол жерде телевизордо видеокамераны карап, кайсы шаарыбыздын кайсы булуң бурчунда же кайсы зонасында кылмыштуулук болуп атса, ошол жердин участковойуна же уголовный розысканын кызматкерлерине тез арада маалымат берип, кылмыштуун эгер кылмыш болуп калса, изин суутпай ачканга же бир тартип бузуучулук болуп атса, убагында барып эскертип, алардын алдын алып, ошол тартип бузуучулукту болтурбоого ошондой иш-чараларга жакшы иш болуп атат азыр. Анткени шаарыбыздын болгон жерлеринин баарын азыр ошо видео наблюдение менен карап операторлор иштеп атат. Мындан аркысы дагы ошо баардык жерге койгонго аракет кылып, ошо мына депутаттар дагы баардыгы демилге баарыбыз бир адамдай болуп колдоп, ошону колдоп атабыз. Ошо шаарыбыздын өнүгүп өсүшүнө келген конокторго, туристтерге коопсуздук шаар түзүшкө. Андан сырткары айта кетсем, ошо бюджет боюнча мен эми Турат Жакшылыкович азыр айтып кетпедиби? Жана 6 комитет бар. 6 комитеттин ошо 2 төрагасы, зам төрагалар барбыз. Жана мага мисалы үчүн ошол жана мыйзамдуулук, анан жанакы жилищный комиссион, коммунальный хозяйство боюнча, анан дагы бюджет боюнча ошону кураторство мага жүктөлгөн. Анан ошол бюджет боюнча керемет келсек, былтыркы жылдын бюджети мисалы үчүн 3 миллиондон ашык акча баардык мекеме, уюмдардын баарына бөлүнүп, анын баары бул жерде бар. Эгер убакыттар болгондон баштап мен мындай жалпы журналын айтайын. Ошолордун баарын бөлүп, депутаттардын баардыгы бөлүп, ошо туура багытта, туура көзөмөлдө жүргөндүгү үчүн былтыркы жылыбыз Кудай буйрса жемиштүү болду деп эсептейм. Андан сырткары мына азыр эле айтып кеткендей, республикалык бюджеттен да жанакындай чоң акчалар бөлүндү. Ошолордун баары жакшы жумуштар аткарылды. Ошол аткарылып аткан жумуштардын баарын ошо депутаттар баардыгыбыз кимибиз кайсы тармакта болсун, ошолордун аткарылышына көзөмөл жүргүзүп, элден келген кээ бир маалыматтарды ошо жерлерине барып чечкенге, ошол эле фирмалар иштеп аткан фирмалар менен сүйлөшүп, сапатына, иштеп аткан адамдардын ошол строительби же башка мына кээде ошондой случайлар болуп калып атты. Биржадан алып келип коюп койгон учурлар да болуп атты. Элдер кайрылып, анан ушул депутаттар барып кийлигишип, ошол адамдарды строительдерди эле иштеткенге ошондой көзөмөлдөрдү жүргүзүп аттык. Андан сырткары ошол эле бөлүнгөн акчалардын жанакы тендер жүргүзгөн боюнча жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамына дагы көңүл буруп аттык. Убагында ошол бөлүнгөн акчага тендер убагында ойнотулуп, жана фирмалар, кайсы фирмалар катышып атат, ошо фирмалардын кандай техникалары бар экен, кандай мурда кайсы ишканаларды салыптыр, кайсы жерлерде иштептир, ошол бүт мониторинг жүргүзүп, ошону комиссион, ошо төраганын буйругу менен комиссия түзүп, мэр менен биргелешип, ошондой иштерди ушу депутаттар активдүү алып барып атабыз. Кудай буйрса, анан ушул бул бюджет, жергиликтүү бюджет элден чогулган акча. Ошо элден чогулган акчаны кайра элге сарптап, ошол биздин Каракол шаарыбыздын өнүгүп өсүшүнө ушул быйылкы ушул создуктун депутаттары ушундай демилге менен иштеп иш алып барып атабыз. Рахмат. Ошол эле учурда өзүңүздөр жакшы билесиздер, өткөн жылы дагы ошо аткаруу шаардык мэрия менен, албетте шаардык кеңешинин депутаттары сиздердин да бул жерде үлүшүңүздөр жок эмес, бар ошо демилге. Анткени сиздер ушу шайлоочулар менен, элдер менен тыгыз байланышып аткандан кийин жергиликтүү жашоочулар өзүнүн аймагындагы, өзүнүн жериндеги көйгөйлүү маселелерди абдан жакшы билет. Анан сиздер аркылуу ошол аткаруу бийлигине жеткирип, анан ушу өткөн жылы дагы бир иштердин бири мына ушул буга чейин кызыл чектен ашып курулуп калган ири ишканалар, соода түйүндөрү болобу, жеке үйлөр болобу, мына ошолорго дагы ошо кызыл чектен ашып кеткендерге атайын мыйзам кабыл алынып, мыйзам бар бул, атайын чара көрүлүп, иштер аткарылды. Анан мындан кийин дагы мына ушундай ушул сыяктуу терс көрүнүштөр кайталанбашы үчүн түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүүңүздөр болсо, ушул боюнча бир маалымат бере кетесиздерби? Туратбек мырза, балким сиз. Жана албетте шаарда жакшы курулуш иштери жүрүп атат. Ири курулуштар, соода түйүндөрү, бирок ошолорго
баягы кызыл чектен ашып кеткенден кийин барып аны кайра бузуп соттун чечими менен ошого жеткизбей эле ага чейин буга чейин бир баягы түшүндүрүү иштери жүрбөй калганбы же көзөмөл болбой калганбы иликтей келгенде бул көп экен да болмаса кызыл чектен ашкандар. Рахмат. Чындыгында буга чейин эми ар кандай нерселер өз билемдикке салып кээ бир учурларда салынып мыйзамсыз салынып калган ушундай мекемелерде болуп калган. Убагында кээ бир ушул биздин эле мекемелер ошону мыйзамдаштырып чыгарып берип койгон учурларда кездешип атат. Азыркы учурда бизге тоскоолдук жараткан кээ бир учурлар бар. Бул учурлар ушул биз жолдорду кеңейтип салууда көп кездешти. Анан эми бул боюнча ушул жалпы элге, жалпы ушул биздин шаарыбыздын ушул ишкерлерге да жалпы кайрыла кетет элек. Чындыгында бир нерсени, мисалы үчүн бизнес тармагына биз ишкерлерди колдоо көрсөтөбүз дайым. Бирок ошол ишкерлер бир нерсе курууда эң биринчиден ошол биринчи кагаз иштерин, документтерин ошол биринчи мыйзамдаштырып алып, бизге ушул кеңешке алып келип мыйзамдаштырып алып, андан кийин ошол куруу иштерин жүргүзсө туура болот. Бул боюнча азыр бизде ошол жалпы элге кайрылалы. Негизи кээ бир учурларда ушул ишкерлер биринчи куруп алышып, анан кийин документтерин бүтүргөн учурлар кездешип атат. Анан кээ бир ишкерлер менен бул бизге да абдан кызык болду. Эмне себептен ушундай учурлар болгон депчи. Десек, кээ бир ишкерлер ушул айтуусунда мындай дейт да. Биз ушул кагаздарын, документтерин бүтүргөнчө бир топ убакыт талап кылынып калып атат деген учурлар болду да. Мэрияга келсе архитектурага жиберсе ал дагы бир башка кылып, ушундай бир кээ бир убакыттан уттурган учурларын айтышкандар болду. Анан биз азыркы учурда эми тезирээк бүтүргөнгө аракет кылып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ошону талап кылып атабыз. Эң биринчи ушул кайрылганда да ушул башынан башташыбыз керек. Биринчи документтерин баарын мыйзамдаштырып алып, анан ушул шаарыбызда да ушул чектөөлөр бар. Негизи шаарыбыздын ушул борбору болгон центрда бизде 3 кабаттан 2 кабаттан жогору салынбасын деген чектөөлөр бар. Кээ бир көчөлөрүбүз эми биздики ушул туризм багытында болуп аткандан кийин ушул көчөлөрүбүз атайын ушул туризм багытында мурунку шаарыбыздын эски көрүнүшүн сактап калыптандырып калууга атайын ушул бизде токтомдор бар. Ушул биздин мурунку тарыхый мекемелерди бузбаганга. Анан аларды да ошол биз кээ бирөөлөрүндө жеке менчикке өтүп кеткендер бар. Ошол жеке менчикке өтүп кеткендерди да суранып элек. Ушул бизге туризмге багыт алып келген башка чет мамлекеттен келгендердин баары ушул биздин мурунку тарыхый мурунку көрүнүштөрүн көргөнгө көбүнчө кызыктар болушат экен. Анан ошол мыйзамсыз кызыл чектен чыгып кеткендерге азыркы учурда иштер алып барылып атат. Мына буюрса азыр бизде мурун Думи деп аталчу, азыркы учурда Уми деп эми биздин ушул ишкана азыркы учурда жетекчилерди алмашты. Анан талаптарды да койдук. Жаңы ушул биз атайын штаттарды да ачып бердик, иш орундарын. Ал жерге эми өзүгө ушул шаар ичинде кызматты мындай жогорку деңгээлде алып барыш үчүн биз атайын ушул кызмат орундарын ачып бердик штаттарда. Ал жерде ушул технадзор бар, ушул ар бир курулуш боюнча баштан аягына чейин иш алып барууга смета түзгөнгө бизде ушул шаар ичинде курулчу, ремонттолчу, жанагы оңдоп түзөөчү иштердин баарын сметаларын ушул башка мындай жеке ушул сметчиктер түзүп келишип, көптөгөн каражаттарды талап кылган. Азыркы учурда ошол биз атайын ошого штат ачтык. Эгер кайрылып ушул мектептер, бала бакчалар, андан сырткары ишканалардын да ушундай куруучу иш чараларында алар бизге смета түзүп беришет. Анан эми буюрса жаздан баштап мына азыр иш алып барып башташты. Биздин шаарыбыздын да мындай сырткы көрүнүшүн бузбаганга, ичиндеги ушул көчөлөрдөгү туура эмес ар кандай эмелерди, туура эмес көрүнүштөрдү илип койгон учурлар бар. Көрнөк жарнактарды жанагындай баннер деп коебуз, ошолорду илип эскилиги жетип шаарыбыздын көркүн кетирүүдө ошолорго талап койгонбуз. Ошолордун баарын тазалап алууга көрнөк жарнактарды да бир атайын азыркы учурда иштеп чыгуудабыз. Архитектурага тапшырма берилген бул боюнча. Анан ушул шаарыбыздын ички көрүнүшү, көчөлөрүбүз эртеңки күнү туристтерге мындай
туура эмес жат көрүнүштөрдү мындай чекке кагып бир жакшы калыбына келтирели деген жакшы иштер алып барылууда. Толкун Жолдошов, мына өзүңүз жакшы билесиз, социалдык маселелерге бир аз токтоло кетсек, Каракол шаарында жалпы эле башка аймактарда эле көйгөйлүү маселе өзүңүз жакшы билесиз. Бала бакча, мектептердеги окуучулардын саны көп болгондуктан мектептердин жетишсиздиги, ушул сыяктуу маселелер курч турат, биринчи орунда турат десек болот. Анан өзүңүз дагы мынакей педагог катары айтсаңыз, ушул маселелерди чечүүдө сиздер өзүңүздүн демилгиңиз, шаардык кеңеш депутаттары жеке өзүңүз кандай демилге көтөрүп, ушул багытта кандай иштерди аткарып жатасыздар? Албетте, баягы садиктердин, бала бакчалардын курулушу, мектептердин курулушу боюнча буга чейин да айтылып атат, кандай пландар, кандай аракеттер болуп атканын. Ошондой болсо да бир маалымат бере кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Каракол шаарынын тургундары. Жалпы шаарыбызда учурда 15 мектеп, 15 бала бакча бар. Алардын ичинде ошо 1 мектеп жаңы, 2 бала бакча жаңы, ал эми калгандардын баары эле 100 жыл мурун, 50 жыл мурун салынган бала бакчалар, мектептер болуп эсептелинет да. Анан албетте бүгүнкү күндө калктын санынын өсүүсүн карасак, шаардын калкынын көбөйүүсү, ошол эле убакта баягы шаардын четиндеги айыл кыштактардан балдар агылып келип, ушу шаардан билим алгылары келет экен. Ушул шартта бизге бала бакча менен мектеп мындай жетишсиз эле болуп калып атат да. Биз ушул шаардык кеңештин депутаттары, мен өзүм ушу билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, социалдык жана дин маселелери боюнча туруктуу комиссияны баягы куратор катары көзөмөлдөйм. Бул ар бир ошол болгон комиссиянын отурумдарына катышууга аракет кылам. Ар кандай ошол элдерден, жашоочулардан бизге арыздар келип түшөт. Ошол арыздарды карап, ошол жеринен барып таанышып, көйгөйлөрүн чечүүгө аракет кылабыз. Ошол мектептердеги көтөрүлгөн маселелер, же болбосо бала бакчалардагы бир жетишпеген кемчилик болуп атса, же болбосо бир акча каражаттарынан тартыштык болуп бизден ушу жардам сурап келген учурларда биз ошол маселелерди чечип бергенге аракет кылып келебиз. Эми бүгүнкү күндө ушул 4 бала бакча сентябрь айында Кудай буюрса ишке киришет деген бир үмүттө турабыз. Алардан бири ушул Карасаев Карагакей көчөсүндө жайгашкан номер 7 бала бакча. Бул бала бакча ошол жаңыдан кайрадан салынуунун астында турат да. Андан сырткары ушул бизде Кыштобаев көчөсүндө жайгашкан, ушул сумдун аркасында жайгашкан бала бакча. Бул дагы кайра салынып, ушул пайдаланууга буюрса сентябрь айында берилет деген үмүттөбүз. Андан сырткары дагы ЭТЗда деп койсун, ошо мурунку заводдун бала бакчасы. Андан сырткары мурунку ушу шаардык соттун имараты, шаардык сот көчүрүлгөндүгүнө байланыштуу ошол имаратты дагы бала бакча кылып, кайрадан ошо оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп, калкка ошол пайдаланууга берилсе деген ошол чечимдерди кабыл алганбыз. Буга ошо 5 миллион сом бөлүнүп берилген, ички кем карчын толуктоого. Андан сырткары ошо мектептерде Элебаев көчөсүндө ошол Россия мамлекетинин баягы жардамы менен салына турган мектеп пландаштырылып жатат. Эгерде ушул мектептер, бала бакчалар ишке киришип кала турган болсо, анда элге бир топ эле жеңилдик болот эле. Көпчүлүгү баягы бала бакчадан орун берилбей үйүндө болуп калган балдар аябай көп. Бул көйгөйлөр чечилсе, Кудай буюрса, элге көп жеңилдик, бир жакшы бир мүмкүнчүлүк, шарт түзүлөт деген ойдобуз. Толкун Жолдошов, сиз айтып кеттиңиз, мынакей ошо буга чейин башка максатка өтүп кеткен имараттар, бала бакчалардын имараттары, мынакей мисал катары шаардык сотту айтып кеттиңиз. Мына жакында эле алар башка имаратка көчкөндөн кийин буга өлкө башчысы дагы атайын өзүнүн ой пикирин айтты. Буга чейин кандай болсо ушу бала бакча катары берилсин дегенчи. Анан бирок ошол эле учурда
андан башка дагы имараттар да бар да, мисалы Гебзе көчөсүндөгү банк катары колдонуп жүргөн, ал дагы буга чейин бала бакча экен. Ошону алуу аракеттери кандай болуп атат? Анан эгер булар алынып калган болсо, себеби маалыматтар бар, ошол башка максатта колдонуп жүргөн мезгилде ошо аянты, жер аянты сатылып кеткен экен, турак үйлөр курулуп кеткен экен деп, жанагы ошол алып жасаганда ушу бала бакчанын талабына жооп бере албайбы? Ойноо аянтчалары кандай курулуп калат? Ушулор туура айтасыз. Бул маселе да көтөрүлгөн. Бизде ошол шаардык соттун имараты болуп турган имарат, ошо бала бакча, ушул балалар ойной турган аянтча жеке менчикке өткөрүлүп сатылып кетиптир да. Анан бизде азыр ушундай пландаштырып атабыз. Эми муну ушу шаардын мэри менен да кеңешип сүйлөштүк. Жол ошол жерден баягы өтө турган бир жол бар эле. Эгер ошол жолду бир канча бөлүгүн бала бакчага тийиштүү кылып бөлүп берсе, анда балдар үчүн ойной турган аянтча кеңейет экен да. Анан эгерде такыр эле ага мүмкүнчүлүк болбой турган болсо, анда бизде шаарда ясли багытында мындай ясли жок, мындай жокко эсе да жок. Анан эгерде бизде баягы аянтчаны кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк болбой калса, анда аны ясли катары, яслиге анчалык ойной турган аянтчанын анча кажети жок. Ошон үчүн анда андай боло турган болсо, ясли кылып ушул максатта колдонобуз да. Гебзе көчөсүндөгү бала бакча, ошо биздин президентибиз келгенде дагы ошол маселе көтөрүлгөн экен. Кудай буйрса, аны дагы бала бакчага чечип беребиз деген бир ойлор айтылыптыр. Эгер бул ишке ашып кала турган болсо, бул дагы бир биздин шаардын калкы үчүн эң сонун бир чечим болот деп ишенебиз. Толуктоо иретинде да айта кетсек болот. Чындыгында буга чейин эми азыркы учурда жакшы иштер жүрүп атат. Буга чейин кээ бир ушул мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер жеке менчикке өтүп кеткен учурлар кездешкен. Бир аз суммадагы эле акчаларды төлөп мыйзамдаштырып алган учурлар бар. Анан азыр биз ошол боюнча мына буюрса ушул 28-чи чакырылыштын депутаттары жалпы ошого мындай басым кылып, ошол боюнча иш алып баруудабыз. Бул жерде бир гана ушул мекемелер эмес, андан сырткары жер тилкелери да чыгып кеткен. Азыркы учурда биз ошол боюнча сот иштерине, укук коргоо органдарына кайрылып, ошол боюнча кайрып алуу боюнча иш алып баруудабыз. Кээ бирөөлөрүн атай кетсек, ушул бизде шаарыбыздын четинде ушул 108 гектар жер тилкеси убагында ижарага берилип туруп, анан жеке менчикке чыгып кеткен учур бар. Ал боюнча да мына ошо жергиликтүү биздин шаардык кеңештин депутаттары канчалаган сот отурумдарына чогуу биргеликте барып, ошол мамырынын жери менен соттошкон учурлар болду. Буюрса азыр дагы алдыда сот отурумдары бар. Жогорку сотто каралат, жакын аралыктарда. Буюрса мындай жерлердин баарын ушул шаарыбызга, мамлекетибизге алышыбыз керек да. Убагында мыйзамды тебелеп көптөгөн мыйзамсыз иштер болгон. Эми муну буга баарыбыз эле күбөбүз. Бул жеке эле ушул Каракол шаарында эмес, бул Кыргызстандын бардык шаарларында болуп, азыркы учурда мына кайра кайтаруу иштери жүрүп жатат. Ошону менен бирге бизде ошол боюнча басым кылып, ошого иш алып баруудабыз. Биздин да ошол муниципалдык ишканалардын кээ бир жер тилкелери, ошол мекемелер чыгып кеткен учурлар бар. Ошонун баарын азыр кайтарып алууга өздүн иш аракеттерибизди жумшоодобуз. Ушул бала бакчалар боюнча эми буюрса мына азыр Толкун Жолдошовна да жогоруда айта кетти. Бизде ушул Карасаев көчөсүндө мурунку электротехнический завод бар болчу. Ошол технический заводдун бала бакчасы бар эле. Бул ошо типовой деп коебуз. Ошондой бала бакча бул жерде өзүнүн ошо жер тилкеси менен бул убагында балдар үйүндө сатылып алынган экен. Анан былтыр ушул 2022 жылдары биз атайын ушул жергиликтүү бюджеттен акча бөлүп, бул негизи чындыгында азыркы мындай баага салыштырмалуу чындыгында арзан алдык. Муну бюджеттен 15 миллион сом бөлүп, ошол бала бакчаны сатып алдык. Эми муну атайын тендерге коюлган. Азыркы учурда чындыгында 15 миллион сомго ал бала бакча куруу мындай такыр эмеге келбейт, инфляция мүмкүн эмес. Буюрса бул кийинки мына азыркы учурда
биз ушул 2023 жылдын бюджетине карап атабыз. Ушул бир 13-14 миллион сом ошол ичин толугу менен ремонттоо иштерин жүргүзүп, ичиндеги ушул инвентарларды толугу менен жабдып берип, буюрса 2023 жылы ушул окуу жылы башталганга чейин толугу менен бүтүрүп, ошону бала бакча кылып бергенге. Эмнеге дегенде талап чындыгында азыркы учурда эми балдардын саны көбөйгөн жакшы, талап бар, суроо талап бар. Ошол үчүн биз Кудай буюрса бул ушул 2023 жылы дагы бир 3-4 бала бакча бизге кошулат. Ушул жанагы эле соттун мекемеси анын баарын ошо буюрса ремонттоо иштерин жүргүзүп бала бакчага өткөрүп беребиз. Ошол эле учурда мынакей жер маселеси боюнча козгоп кеттиңиз. Мынакей бинчиктелип кеткен ири гектарлаган жерлерде азыр мынакей өткөндө дагы туруктуу комиссиянын мүчөлөрү келгенде да айткан, сот иштери жүрүп атканын. Ушул жакшы бир үмүттөнүп теле көрүүчүлөр, шаар тургундары да укса керек. Ушул Кудай буюрса биз тарапка чечилет дегендей бир маалымат айтты эле да, ошондой ишке ашып кетсин деген тилек. Анан ошол бүгүнкү күндө дагы жеке турак жай куруу үчүн дагы жер участкалары алганга жаштардын абдан көп болуп атат. Анан ушул жер тилкелерин берүү боюнча маселе чечүүдө кандай болуп атат, кандай иштер жылыш болуп атат. Анан ошол эле учурда жана маданият үйлөрүн, маданият сарайын куруу, көп кабаттуу үйлөрдү куруу, жанагы бюджетте иштеген мамлекеттик кызматкерлер үчүнчү ушуларга жер берүү боюнча маалымат бере кетсеңиз, бул багымда кандай болуп атат иштер? Бул боюнча маалымат бере кетсек, биздин ушул алтын, ушул Золотой запас деп коебуз. Ушул Карасаев көчөсү менен аркы Гоголь көчөсү, ар жакта Тоголок молдо менен ортосунда ушул жогорку жакта бир 30 гектарга жакын жер тилкебиз бар эле. Буга чейин бизде ушул көп кабаттуу үйлөрдө эми айыл болуп, шаарыбыз айыл болуп жайылып кетпесин деп, биз ошол көп кабаттуу үйлөрдү салууга жер тилкесин бөлгөнбүз. Бирок ошол учурларда тендерге бергенде катышпай келишкен жок. Азыркы учурда биз ошол жер тилкени бул мамлекеттин да тапшырмасы болду. Ушул мамлекеттик ошол ипотекалык компания бар, ошого өткөрүп берип, ошол жерден бир 5000ден ашыгыраак ушул бачыр менен буюрса салынат деп үмүттөнүп турабыз. Буюрса ушул быйыл ошо куруу иштери жүрөт деп ошол жогорку жактан тапшырма берилген. Андан сырткары биз ушул социалдык ушул үйлөрдү курууга Катардын ушул араб өлкөлөрүнүн ушул компания эмеси менен фонддору менен сүйлөшүлүп, биздин ушул пристаньдын ошол жерден бир жер тилкесин атайын бөлүп бергенбиз. Ал боюнча бизден да ушул Сатар Муслимович өткөндө ушул жер комиссиясынан айта кетти болуш керек. Ал боюнча ушул социалдык үйлөрдү куруу боюнча негизи эле ошол багытты ушул бир көп кабаттуу, бирок көп кабаттуу болгондо да ошол сапатына да көбүрөөк маани беришибиз керек. Эртеңки күнү туура эмес көрүнүштөр болуп, кырсыктарга учурабаганга алдын алып, ошонун баарын биз алдын ала иш алып барышыбыз керек да. Эми ал боюнча ошол иштер жүрүүдө, буюрса. Бизге бөлүнгөн ок чукулдап баратат. Мүмкүн болсо албетте көтөрө турган, айта турган маселелер, ала турган маалыматтар абдан көп болуп атат. Эми өзүңүз айткандай акырындык менен атайын тиешелүү комиссиянын мүчөлөрү менен дагы бул боюнча дагы уюштурабыз түз эфирлерди. Анан ошол эле учурда мынакей дагы бир көйгөйлүү маселе, бүгүнкү күндөгү 2022 жыл өзүңүздөр жакшы билесиздер, Каракол шаары КМШ өлкөлөрүнүн маданий борбору деген макамга ээ болуп, бир топ иштери жүрдү да. Анан ошол учурда биздин шаар ичиндеги буга чейин көйгөйлүү болуп келген борбордук көчөлөрдүн жолдорунун оңдолушу шаар тургундары үчүн абдан жакшы иштердин бири болду. Анан ошол эле учурда ошол бүгүнкү күндө кандай, кайсы деңгээлге жетти, толук өткөрүлүп алындыбы ошол жолдор, анан кемчиликтер чыккан жокпу? Кемчиликтер чыккан болсо, ошо кайсы жеринен кандай кемчиликтер кетти? Анан ошо кемчиликтерди жоюуда компания өзү, ошо жолду салган компания өзүнүн эсебинен кайра оңдоп кемчиликтерди түзөп береби? Ушул боюнча маалымат берсеңиз. Бул боюнча ошо биздин эми шаарыбызда шарт түзүп, ушул айдоочуларга, андан сырткары биз ушул туризм багытында болгондон кийин биз ушул тротуарларды жөө басчу адамдардын жолдоруна басым кылганбыз. Шаарыбыздын ушул борбордук центр жакты толугу менен камтыганга аракет кылдык. Бул боюнча иштер алып барылууда, жасалып атат. Эми кээ бирөөлөрү аягына чыга элек.
Анан бардыгын толук өткөрүп алына элек. Бул азыркы мына Токтогул көчөсү менен Пржевальский көчөсү былтыр бул эң чоң мындай шаарыбыздын центральный көчөлөрүнүн бири. Булардан азыр Пржевальский көчөсүнөн да кичине бир аз мүчүлүштүктөр болуп, кээ бир жерлерден мындай ошол жаранка кеткен бир учурлар кездешип атат. Бул боюнча өткөндө ошол сүйлөшүүлөр болду. Бул атайын ошол компания өзүнүн милдеттенмесин алып, эгер ошончолук туура эмес болуп калган болсо, буюрса күн жылыганда, жаз айларында эгер андай туура эмес көрүнүштөр болсо, биз кайра салып беребиз деп өзлөрүнүн милдеттенмелерин алышты. Эми шаарыбыздын ошол эң алдыңкысы биз ошол багытыбыз туризм багытына элибиздин өзүбүздүн ички жолдорубузду туура жакшылап тейлеп алганга, биздин акыркы канча жылдан бери жолдорубуз чындыгында абалы абдан оор болуп калган. Азыркы учурда мына жакшы буюрса келатат. Эми буюрса пландарыбызда да бар. Быйылкы 2023 жылы жакшы ошол дагы башка көчөлөрдөн ушул Гебзе көчөсү да кирип отурат. Ушул биздин жанакы Алыбакова көчөсүндө, ал жерде да ушул биздин центр, ошо Алыбакова көчөсүндө да толугу менен капиталдык ремонттоо иштери жүрөт. Андан сырткары эми буюрса планга кирген көптөгөн көчөлөрүбүз бар. Эми буюрса ошол быйылкы 2023 жылы жетишип ошолорду иш алып барганга аракет кылабыз. Дагы көбөлүү маселе мынакей, өзүңүз жакшы билесиздер. Ошо министрлик кабинетинин төрагасы Абдулбек Жапаров дагы Кыргызстан боюнча ошо мал базарлардын сапатына жакшыртуу боюнча тапшырмаларды берген эле. Анан Каракол шаарындагы ири мал базарыбыз өзүңүз жакшы билесиз. Ошо тегеректеги жашоочулар дагы бул маселени козгоп атышат. Ошо же жакшыртып оңдоп берүү, шарт түзүп берүү, же болбосо шаардын четине көчүрүү демилгесин ушул маселени көтөрүп атышат. Анан ушул мал базары боюнча шаардык кеңештин депутаттарынын демилгеси, аткарыш көзөмөлгө алышы кандай болот? Кандай демилгелерди, кандай сунуштарды айтат элеңиздер? Рахмат. Эми бул маселе ошо былтырдан бери ушундай маселе жаралып келатпайбы? Ошо былтыр жанакы ушундай бизде жаңарык мал базары деп жаңы ачылбадыбы? Ошондо жаңарык мал базары ачылып, анан Акылбек Сөнбекович да май айында келип, өзү келип, берки азыркы иштеп аткан мал базардагы жаңарык мал базарын да көрүп, экөөнүн тең ошол иштей беришин айткан. Анан эми ошончолук жанакы бул мал базарга Жети Өгүз, Ак Суу, Түп, биягы Ысык Көл, биягы Тооңдон бери келишет да мал сатып, анан Каракол шаарынын тургундары. Анан бул боюнча ошол ушунчалык көп элдерди тейлеген жерлерди шарт түзүү максатында, шарттары деле бар, бирок ошону дагы жакшыртуу максатында жанакындай суудаларды берип, жардам көрсөткүлө деп губернаторубуз анда Сулайманов болчу, ошол кишиге тапшырма берип, анан былтыр ошол берки действующий жаңы мал базар 6 миллион сом суда алып, дагы кошумча навестерди курдук. Анан жанакындай мал базардын аянты негизи өкмөттүн 377 токтому бар. Ошол токтомдо көрсөтүлгөн мындай твердый покрытие деп эле аянтычы. Ал эми ошол элге шарт түзүү максатында ошол жердин аянтына тротуарларды, жана эл баскан жерлерди көрүп эметкен жерлерди бетондоп, жаңы дагы навестерди коштук жогорку мал базарга. Анан эми жогорку мал базардын жана тегерегинде муниципальный жерлер бар мэрияга. Азыр биз эми ошону кайрылып атабыз. Ошол элдер, жанакы эле 3 райондон келген элдерге шарт түзүү максатында ошону муниципальный автостоянка кылып иштетип, ошол жерге акча түшүрүү максатында колдонгула деп мэрияга ушундай сунуштарды киргизип атабыз биз депутат катары. Эми эгер ошону колдоп эметсе, жанакындай ар кандай нааразычылыктар токтойт эле, жанакындай батпай атат деген. Ал эми ылдыйкы жаңарык мал базары боюнча айта кетсек, ал жерде азыр пока прокуратурада териштирүү иштери жүргүзүлүп атат. Ал жерде дагы диги жанакындай ошол эле 377 токтом өкмөттүн токтомуна жооп бербейт экен. Анткени аякта 2 трасса кетет. Пристан, биз азыр буякты Каракол шаарынын туризм борбору кылабыз деп атпайбызбы? Жайкы туризм учурунда аяктын баары пробка болот. Трасса, ал шаар аралык, район аралык жолдор кирет да, биягы да трасса. Анан бери жагында өзүңөр билесиңер Кара Суу көлгө куюлат. Экологияга да жооп бербейт экен. Үстү жагында жаңарык айылынын мүрзөлөрү жайгашкан. Ал санитардык нормага да жооп бербейт экен. Азыр ошол азыркы тапта ошо прокуратура тарабынан текшерилип, жанакындай нормаларга
жооп бербей анан эмне үчүн службалардан жанакындай уруксаат берилип калганын ошону азыр прокуратура теңшеп териштирип атат. Ошол. Рахмат. Эми мынакей жаңылбасам Туратбек мырза, ушу өткөн жылы кабыл алынган жалпы жылына бир жолу берилүүчү сыйлык жобосу кабыл алынды эле да, жаңылбасам ушу спорт тармагында жетишкен мыкты жаштарга стимул катары депчи. Анан ушул жобонун аткарылышы кандай болот? Деги эле ушул Кара Кол шаарында чыккан мыкты спортчуларыбызга, маданият кызматкерлерине колдоо көрсөтүү боюнча кандай аракеттер бар? Ушул жобонун иштеши бүгүнкү күндө кандай? Бул боюнча негизи спорт тармагында, маданият тармагында негизи жетишкендиктер боюнча биз ушул жергиликтүү бийлик колдоо көрсөтүп келебиз. Бизде да ушул спорт комиссиясы бар. Ошол комиссия атайын жобо сунушташкан. Ошол жобонун негизинде биз былтыр 2022 жылдын жетишкендиктери үчүн бир топтогон ошол жергиликтүү бюджеттен акча бөлүп бердик. Аларды ошол атайын стимул катары ошол машыктыруучусуна дагы, анан ошол машыгып, ошол жеңип келген жеңүүчү спортчуга да биз ошол акча каражаттарын бөлүп берип, атайын бир жогорку деңгээлде тосуп алган учурлар болду. Анан жалпы эле дагы бул бир гана ошол спорт эмес, негизи маданият, анан билим берүү тармагына да ошол биз басым кылып келебиз. Билим берүү тармагында да ошол олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө же бир кандайдыр бир конкурстарга катышып ошол жерден өзүнүн мындай жөндөмүнө жараша жеңип келген бир учурлар болсо, биз ошолорго атайын жергиликтүү бюджеттен акча каражатын карап берели деп атайын сунуштарды киргизип ошол жерден кабыл алганбыз. Анан ушул мектептин класстарында кайсыл класс болбосо, ошол класстарды ошол кайсыл мугалим ошол окуучуну өстүрүп тарбиялап ошол жерден олимпиададан утуп келсе, биз ошол класстын ушул жанагындай тетиктерин, практика жүзүндө жүргүзгөнгө тетиктерин биз атайын каржылап берели, инвентарларын каржылап берели деп атайын ушул жергиликтүү бюджеттен каржылап берели деп кеңештин өзүнүн сунуш болгон. Азыркы учурда буюрса былтыр бир болгондорго бир аз акча каражаттарын бөлүп бергенбиз. Эми алар өзүлөрү кайсыл нерсени алат, өзүлөрү билишет. Бирок кийинки жылкыга биз атайын сунуш катары айтканбыз, ушул класстарды жабдып берүү боюнча. Анан мен дагы бир жерге токтоло кетейин. Убактыбыз чындыгында кыска болуп атат. Турция мамлекети менен сүйлөшүүлөр болгондо да ушул билим берүү тармагына, спорт тармагына да алар да ушул өзүлөрүнүн жетекчилери келгенде айткан. Биз эгер мүмкүн болсо ушул сиздерден окуп тарбияланган кээ бирөөлөрдүн чындыгында мүмкүнчүлүгү жок болуп калышы мүмкүн, ата-энелери жок болуп калышы мүмкүн. Бирок жакшы окуган балдар, кыздар болсо, окуучуларды биз ушул жеңилдиктерди берип, кээ бирөөлөрдүн бекер окутканга мүмкүнчүлүк шарт түзүп беребиз деген. Кээ бирөөлөрдүн бир канча бир 50% контрагын төлөбөгөнгө ушундай шарттарды түзүп берип, жеңилдиктерди беребиз деп алар өзүлөрүнүн шарттарын айтты. Эгер ушул шаарыбыздын тургундарына да кайрыла кетелек, ошондой шарттагы студенттерибиз, окуучуларыбыз болуп калса, бизге ушул шаардык мэрияга бизге кеңешке келсеңиздер, биз ошолор боюнча биз сиздерди ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланганга аракетибизди жумшайлы. Кошумча барбы? Башында бар. Ушу билим берүү азыркы бул ошол спорт иштери боюнча ошо мен дагы отурумдарга катышып көйгөйлөрдү чечкенге аракет кылабыз. Негизинен ушу Кара Кол шаарынын балдар өспүрүмдөр олимпиадалык резерв мектебине 200 000 сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Ошондой эле ошо дзюдо боюнча команданы Ливан мамлекетине Бейрут шаарына Азия чемпионатына катышуу үчүн жөнөттү дагы 289 200 сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Бул сыяктуу бөлүп берүүлөр мындай көп эле. Быйыл өзгөчө ушул 2022 жылы өтө мындай жакшы спортко абдан көңүл бурулду. Бул эмне максатта? Бул деген ошо биздин жаштарды баягы терс башка бир жаман адаттарга азгырылып кетпеш үчүн балдарды спортко көбүрөөк тартуу, кызыктыруу максатында ушул кеңештен, ошол шаардык кеңеште ушундай бир сүйлөшүүлөр болуп, чечимдерди кабыл алдык да.
Жанакы жолдор боюнча айтып атпайсызбы? Качествосы деге эме деп. Мына биздин бул абызы биз жол чарбасына мисалы үчүн быйыл жаңы абызы сатып алып орнотулду уже. 14,5 миллион сомго орнотулуп, Кудай буйрса мына ишке кирип жакында уже быйыл ошол өзүбүздүн абызы деле иштер жүрөт. Анан эми жана качествосы боюнча дагы ошо жанакы азыр элдерден жанакы группаларда соцсеттерде да чыгып атат, жанакы лотокторго көңүл буруп атышат да, баягы 1 жылга жетпей эле 5-6 айда ушинтип убаланып сынып атат деп. Аны эми азыр биз өткөндө мына сессияда Турат Жакшылык Усболов депутаттар бардыгыбыз жол чарбасынын башкармасына тапшырма бердик. Ошол алынган фирмаларды кайра чакырып келип, алар анткени жана срок годности менен берген да, сроктору менен. Ошолорду эгер эме болсо, кайра алмаштырып, быйыл кайра алмаштырганга алар иш алып барат, ошондой иш алып барат. Андан сырткары эми Кудай буйрса ошо мына абызынын жол чарбасына жакшы техникаларды алдык. Кара Кол шаарынын жолдорун, баардык ички жолдордун баарын кийин жасаганга уже чоң мүмкүнчүлүктөр жаралды. Буйрса жолдор жакшы деңгээлге жетет деген ой тилегибиз бар. Ошол Жыйынтыктоочу суроо болсун, эми тилекке каршы бизге убакыт соңуна келип жетип атат. Эми Туратбек мырза, сиз эле жооп берип коесуз го, жанакы шаардык кеңештин кабыл алынган токтомдордун ишке ашышы, ошолордун жүзөгө ашырылышын көзөмөлдөө боюнча ошол боюнча дагы айтып келип, буга чейин дагы бул суроо ошол мага дагы ушул суроону берип койсоңор деген да аманаттар болгон. Шаардын мектептеринде жана Ысык көлдөн чыккан Жетакенин сымдары берилген эле да буга чейин. Анан ушул токтомдун ишке ашышы качан ишке ашат, качан берилет, мектептерге расмий түрдө качан айтыла баштайт деген суроолор болуп атат да. Анан бул баягы туруктуу комиссия буга чейин келгенде да өздөрүнүн жоопторун берди эле да. Себеби ошо бул жерден мектептин жетекчилиги дагы бир аз кызыкчылык алдында аракети болуш керек экен. Анан ошо Жетакен урпактарына дагы өзүнүн да бир милдеттенмелерин алган экен да. Алар дагы өзлөрүнүн алган милдеттерин аткарып беребиз, аткарабыз деп атышат. Анан ушул боюнча Туратбек мырза жооп берип койсоңуз. Токтомдор боюнча айта кетсек, 2021 жылдан баштап, май айынан баштап 2022 жылдын аягына чейин жалпысынан 142 токтом кабыл алынды. 142 токтомдун бул ошол 21 жылы 80 токтом, андан кийинкиси 62 токтом болду. 22 жылы бул токтомдордун аткарылышы боюнча биз кеңеш көзөмөлдөбүз, дайым көзөмөлгө алабыз. Азыркы учурда аткарыла элек бир 5-6 токтом бар. Бул ошол 5-6 токтомдун кээ бир аткарыла электери ар кандай жер тилкелерин бөлүп берген учурлар болгон. Ошол жер тилкелери бөлүнүп берип, анан куруу иштери жүрө элек. Жанагы жогоруда да айттым, ушул мамлекеттик ипотекалык компанияга азыр бергенбиз. Ал жерге да ошол токтом чыккан негизи убагында. Анда эми пока ушул азыркы учурда жокко чыгара элекпиз. Эгер ошондой иштер болсо, ал да жокко чыгышы мүмкүн, бирок ошол аткарыла электери бар да. Негизи бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 25 сессия өткөрдүк. Келгенден баштап көптөгөн туруктуу комиссиялар өзлөрүнүн отурумдарын болду, президиум өтөт дайым бизде. Андан сырткары кийинки сурооңуз биздин мектептердин аталышы боюнча. Мектептердин аталышы боюнча ошол биз шаардык кеңеш өзүбүз сунуш катары айтканбыз. Чындыгында бизге ар кайсы тараптардан кат менен кайрылуу учурлар болгон, областтан кайрылган, башка жактардан да кайрылган учурлар болгон. Мектептердин аталышына башка инсандардын аттарын атоо боюнча кайрылуу каттары келип түшкөн. Биз көбүнө ошол каршылык көрсөтүп, анан биздин ушул Ысык көл десе эле Жетакени баары билишет. Ысык көлдөн чыккан көрүнүктүү инсандар, көрүнүктүү ушул биздин ушул азыркы учурда бизге салым кошкон көрүнүктүү инсандарыбыз. Мындайча айтканда, мындай идеал туткан адамдардын бирлери. Анан ушул көрүнүктүү инсандардай боло албаса да, ошолорго карап түздөнсүн деп биз ушул мектептердин аттарын атадык. Жетакеден сырткары бизде ушул Жусуп Абдрахманов, биздин ушул мамлекеттик көрүнүктүү ушул ишмер мамлекетибиздин ушул мамлекеттүүлүгүн да сактап калган ушул көрүнүктүү ишмерибиздин
инсаныбыздын атын атоого да бир мектепти ыйгарганбыз. Бул боюнча биз ушул жергиликтүү кеңеш токтом кабыл алып чыгарганбыз. Мектептердин ушул жетекчилери, директорлору өзлөрү ар бир ошол өзүнүн мектептеринде жыйындарды өткөрүп, ошол протоколдун негизинде өткөн бардыгы. Анан негизи баардык мындай кайрылык кабыл алынгандан сырткары бул атайын ушул министрликтен бекилиш керек экен. Биз министрликке буга чейин ушул билим берүү министрлигине кат жөнөткөнбүз. Алардан да ошол кайра кат келишкен. Бизге дагы ошол ысымын койгон адамдардын толук маалыматтары бериңиздер деп. Ал боюнча каттарын жөнөткөнбүз. Анан кийинки катта келди бизге. Бул азыркы учурда өкмөттүн астында атайын ушул министрлер кабинетинин астында атайын ошол комиссия бар экен, ошол аттарды атоо боюнча. Анан ошол комиссия иш алып барат деп. Анан комиссия ушул март айында отурум болот экен, бир канча айда бир отурум жасашат окшойт. Ошол март айында отурум болот деп бизге кат менен жооп беришти. Март айында отурум болсо ошондон карап чечип беребиз деп. Анан эми жалпы ушул мектептерди башка эми жазуучу баарыбыздык мамлекеттик ишмерлерден сунуш болгон аттарын атоо боюнча. Бирок биздин ушул акелердин атын жалпы биздин кеңеш колдоду. Эми ушул адамдардай болуп, уул кыздарыбыз көрүнүктүү инсандардай болуп, ошолордун накыл сөздөрү бар. Ошол накыл сөздөрүн ушул атайын бир мектептин бир бурчуна жазып, ошолор боюнча биздин ушул мурунку тарыхыбызды баары билиши керек. Кандай адамдар болгон, биздин азыркы кээ бир учурларда өкүнүчтүү болуп калат. Окуучуларыбыз биздин ушул мурунку инсандарыбызды тааныбай, башка бир мультфильмдин башка персонаждарын, же болбосо башка мамлекеттин, башка улуттун ушул кинолорундагы кээ бир персонаждарды, ошолордун атын атап, ошолорду жакшыраак билет да, биздин тарыхыбызды билбей келген учурлар кездешкен себептен биздин өзүнүн тарыхыбызды, өзүнүн көрүнүктүү инсандарды билүү максатында атын атоого койгонбуз. Урматтуу меймандар, сиздерге ыраазычылык билдирер. Албетте аткарылган иштер тууралуу, көйгөйлөр тууралуу айтып отурсак абдан көп бул шаар боюнча. Бир эле көрсөтүү менен элге маалымат бергенде мүмкүнчүлүк эмес болбойт экен. Мындай бул сыяктуу көрсөтүүлөр жана сөзүмдүн башында да айттым, дагы уюштурганга даярбыз. Эми ушу көрсөтүү жыйынтыгып жатып сиздерге эркен микрофон берсем, кыскача телекөрүүчүлөргө, шаар тургундарына кайрылууңуздар болсо, каалоо тилегиңиздер болсо, Толкун жолдошубуз, сиз баштап койсоңуз. Рахмат. Ушу шаар тургундарына кайрылуудан мурун ошо биз ушу биздин депутаттык корпус, биздин коллегаларыбыз биринчи ушу анкета жүргүздүк эле, баягы өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздүн ушул бир багыты катары. Анан ушу 100гө жакын анкета алганда ар кандай бир көйгөйлөрдү аныктап чыкканбыз. Ошол көйгөйлөрдүн бири бул тазалык маселесине аябай көп айтышты да. Урналардын жетишсиздиги, же болбосо ушул баягы мусорлардын ушу чачылып жаткандыгы жөнүндө маалыматтарды беришкен. Анан мен ушул учурдан пайдаланып айткым келет да. Бул маселелердин баарын чечүүгө биздин өзүбүздүн колубуздан келишинче аракеттерди жасап жатабыз. Тазалык ишканалары менен дагы башка ишканалар менен бирдикте. Бирок ошол учурда эле ушу шаар тургундары дагы баягы өз шаарынын патриоту катары, өз жеринин патриоту катары ушу тазалыкты ар бир адам өзүнөн баштаса, өздөрүнүн ушу балдарына үйрөтсө деген ойлорду айткыбыз келет. Шаардагы ушул атайын акчага сатылып келинген урналарды мындай сындырып, же болбосо максатсыз тиги атайын ошол бөлүнгөн мусорларды салбастан аралаштырып салып жатышат. Ошолорду чоңдор биз өзүбүздөн баштасак, анан балдарга үйрөтсөк ошолорду. Бул боюнча ошо мектептерде, бала бакчаларда дагы ушундай бир иш-чаралар өтүп турса, үйрөткөн. Мына буюрса, Кудай буюрса, бизде ошол таштанды иштете турган завод курулуп атат. Ошол заводдун иштешине дагы баарыбыз чогуу жардам берсек деген ойду айткым келет. Анан шаардык кеңештин депутаттарынын ишинин жүрүшүнө сөзсүз биздин шаарыбыздын, калкыбыздын түрткүсү керек да. Сөзсүз биз алардын көйгөйлөрдүн, суроо талаптарын угуп турушубуз керек. Анан бизге түздөн түз келип депутаттарга
ар кандай маселелер жөнүндө кайрылса, биз колубуздан келишинче ошол чечүүгө аракеттерди жасайт элек. Рахмат. Шаарыбыздын тургундарын ала кетели. Бизде айта кетчү нерсе, бизде сессиябыз ачык түрдө өтөт. Ар бир ушул кызыккан шаарыбыздын жарандары келип катышсаңыздар болот. Биз алдын ала кээ бир учурларда интернет булактарына чыгат, көп учурларда эле интернетке чыгат. Ошол жерден кайрылсаңыздар болот. Биздин эшигибиз ачык, кайсыл убакыт болбосун, кандай маселе болбосун келип кайрылсаңыздар, биз сиздер менен тыгыз байланыштабыз. Сиздердин көйгөйлөрүңүздөрдү чечкенге аракет кылабыз. Кээ бир учурларда 30 жылдан бери чечилбей аткан көйгөйлөр бар экен. Ошону убагында тез арада чечишкенге мүмкүнчүлүктөрдү биз шарт түзүп беребиз. Анан жалпы элге кайрыла кетет элек. Ушул жогоруда да айтылды. Ушул шаарыбыздын жасалган иштерине да аяр мамиле кылсаңыздар, шаар сиздердики жана биздики. Бул биз деген башка жасайт деп эч качан мындай туура эмес кайтыгер мамиле кылбайлы. Баарыбыз мындай жапа-тырмак шаарыбызды биздин шаар деп мындай өзүбүз мындай патриоттуулук менен балдарыбызды тарбиялаганда да ошол биздин шаар деп тазалыгын жана башка ошого тиешелүү эле ушул жашылдандыруулоо же бир башка ушул көрүнүштөр жакшы нерселерди куруп койгон учурларда талкалап койгон учурлар кездешет. Ошол жалпысын чакыра кетет элем. Шаарыбыздын ар бир көчөсүнө, ар бир эмеге мындай аяр мамиле жасоого чакырат элем. Анан мыйзамдуу иш алып барганга баардыгыңыздарды ушул бизде курулуш иштерин баштоодо эң биринчи документтерин мыйзамдаштырып алышыңыздарды тилейт элем. Жалпы элибизге, ушул элибизде тынччылык болсун, шаарыбыз өнүксүн. Буюрса жалпы жапа-тырмак биримдикте иштеп, ынтымактын жемишин көрөлү. Буюрса ушул Каракол шаардык кеңеши менен мэрия биргеликте ынтымактуу иш алып барган себептен мына шаарыбызда бир топтогон көрүнүктүү иштер жасалууда. Буюрса ошо ынтымактын арты менен көп жеңиштерге жетебиз. Рахмат. Урматтуу Каракол шаарынын тургундары, сиздерге дагы бир кайрыла кетчү нерсе, ошол Каракол шаарынын депутаттары көпчүлүк учурда иштеп аткан аймактарда көрүнбөсө дагы ошол азыркы салынып аткан, жасалып аткан иштердин баардыгында аралашып, ошол бөлүнгөн акчаларга көзөмөл жүргүзгөнгө, ошолор сапаттуу иш алып барганга дайыма активдүү катышып иш алып барып атабыз. Урматтуу меймандар, сиздерге ыраазычылык билдирели, убактыңыздарды бөлүп биздин суроолорубузга жооп бергениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Айкын программасын көрө алдыңыздар. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө Каракол шаардык кеңешинин ишмердүүлүгү туурасында сөз кылдык. Ал эми биздин студиябызга келип, биздин суроолорубузга жооп берген Туратбек Акимканов, Каракол шаардык кеңешинин төрагасы, ошондой эле Толкун Насирдинова, Каракол шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары жана Каракол шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары Жеңиш Төлөжановдор болду. Биз ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.